Салам достор, Кыргыз таамдары каналына кош келипсиздер. Мен бүгүн сиздер менен үйдө керек болуучу лайфхактар менен бөлүшө кетейин. Анда эмесе мени менен чогуу болуңуздар. Эгерде биз лимонду кезип өзгө керектүүсүн алгандан кийин лимон кайра калса, аны көпкө сакташ үчүн бизге зубочистка керек болот. Ушундай кылып сайып, аны сактап койсок көпкө сакталат. 2 литр сууга 1 аш кашык сооданы салып, жакшылап аралаштырып, бизге керек болуучу жер жемиштерди жана көк чөптөрдү 12 мүнөт салып коюп, андан кийин жакшылап чайкап жесек болот. Жумуртка кайнатылган сууну биз төкпөстөн аны муздатып, идишке коюп, үйдөгү гүлдөрдү сугарсак, аларга аябай керектүү болгон кальцийди берген болобуз. Гүлдөр аябай жакшы өсөт. Ал эми букеттеги гүлдү үйдө вазада көп сакташ үчүн аны биз идишке салып, суу куюп, суунун астында биз сабактарын кыркып алышыбыз керек. Андан кийин биз вазага комнатный температурадагы сууну куюп, жана 2 литр сууга 2 чай кашык сахар салып, гүлдөрдү салып койсок, гүлдөр үй шартында аябай көпкө сакталат. Ал эми жумуртканы чагып иштетейин деп жатсаңыздар, анын сырты жумурткага түшүп калса, анда колуңуздарды муздак сууга салып алсаңыздар оңой алынат. Үйдөгү макарон, күрүчтөрдүн көпкө сакталышын кааласаңыздар, анда аларга лавровый лист салып коюңуздар. Курт, кумурска түшпөй көпкө сакталат. Ал эми үй шартында кайчыны курчутуш үчүн бизге фольга жардамга келет. Фольганын жардамы менен кайчыны биз ушундай кылып курчута алсак болот.